Мына биздин ошо душевой ушул кабина кир жууйт кемперин бул жакта душевой кабиналар азыркы сууну киргизгенден бери ушундай жакшы. Султановдордун үй бүлөсү Сокулук районунун Маловодное айылында жашаганына 15 жылдын жүзү болду. Айылда буга чейин суу чыкпай, жергиликтүү тургундардын айлап жылдап суусуз калган күндөрү болгон. Султановдордун үй бүлөсү 1 жылдан бери сууну кеңири колдонуп, аны кошуна айылдан ташыбай калды. Анткени айылга Аристин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору Дүйнөлүк банктын колдоосу менен суу чыгарып берген. Көптөн бери ичүүчү сууга жетпей жүргөн Маловодное айылындагылар Аристин демилгеси менен айылдагы негизги маселе чечилип, суу тартыштыгы жоюлганын айтууда. Жакшы таза суу ичилбеген күндөр болду. Огороддордун куураган күндөрү болду. Эми 1 жыл болду, аябай жакшы. Өндүрүм жакшы болуп атат. Азыр эми үйлөргө киргиздик. Бардык шарттарды түзүп алдык. Суунун киргени бизге чоң эле пайдалуу болуп атат. Үчөчүктөрдү коюп беришти. Үчөчтөр кимге кандай экен? Примерно биз кемпир экөөбүз 100 сомдон төлөт элек айылына. Ар бир адамга 50 сомдон. Азыр 1 куб жагыпмын, 1 кубун 10 сомго жетпеген акча болуп атат. Биз үчүн пайда. Маловодное коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан суу чыгарылган алгачкы айыл эмес. Аристин айылды таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору 25 айылда 247 км узундуктагы суу түтүк тармактарын орнотуп, 12 миңге жакын үй чарбасын суу менен камсыз кылуу тутумуна кошту. Долбоордун координатору Кубанычбек Бостонбаевдин айтымында, дагы 208 миңден ашуун калктын сууга болгон муктаждыгы жоюлат. Бүгүнкү күндө дагы 25тен ашык айыл жумуш жүрүп атат. Ошо мен ойлоп атабыз, биздин планда ушу 23-24 жылдарда ошол 94 айылды полностью камтып, жумуштар бүткөрүлүп, элдерге ичүү суу беребиз. Бул долбоорду Дүйнөлүк банк каржылайт. Бул долбоор 3 областты камтыйт. Бул Ош областы, Чүй областы жана Ысык Көл областы. Негизи мөөнөтү бул долбоордун 17-жылы баштаган. 2025 жылдын июнуна чейин мөөнөтү. Долбоор 4 компонентте иш алып барат. Анын алкагында калктуу конуштарды суу менен камсыз кылып чектелбестен суу системасын иштетүү ишканасында түзүү иштери аткарылууда. Бүгүнкү күндө долбоор суу менен камсыз кылуучу 12 муниципалдык ишкана түзүүгө жетишти. Андан сырткары долбоордун кызматкерлери калк арасында жана пилоттук мектептерде санитария жана жеке гигиена боюнча маалымат берүү иштерин жүргүзөт. Долбоордун 4 жылдагы жетишкендиктери. 25 айылга суу чыгарылып, 61 миңден ашык калк суу менен камсыз болду. Суу Чүй облусунун 15 айылында, 5 Ош облусунда жана Ысык Көл облусундагы 5 айылга чыгарылган. Чүй облусунда 12, Ошто 7 жана Ысык Көл облусунда 10 суу менен камсыз кылуу ишканасы түзүлүп, бүгүнкү күндө анын жалпы саны 29га жеткен. 23 пилоттук мектепте ички санитардык курулмалар реабилитацияланды. Мамлекеттик жугуштуу оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна суунун сапатын аныктоочу 7 жабдык берилди. 30 үй бүлө санитардык гигиеналык шарттарды оңдоого багытталган субсидияларды алды. 48 айыл тургундарына санитария жана гигиена боюнча окутуу иштери жүргүзүлдү. Бул жетишкендиктер долбоордун алкагында жасалган иштердин бир гана бөлүгү. Долбоордун кызматкерлери мындан арыда калкты суу менен камсыз кылып, санитарияда ишенимдүү жана мыкты иштеген тутум түзүүнү уланта берет. Талай Гүлерматова, Бакыт Кошалиев, 5 канал.